Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун ачык кеп программасы өз уктурууларын улантат. Микрофондо мен Шабдан Абылгазы уулу. Биз адаттагыдай эле актуалдуу темалардын алкагында кеп кылуубузду улантабыз. Өзүңүздөр билесиздер, айыл чарба тармагы боюнча Кыргызстанда потенциалы абдан күчтүү экендиги айтылып келет. Ошонун алкагында Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын экспорттоого бүгүнкү күндө шарттарды түзүү, мүмкүнчүлүктөрдү түзүү тууралуу көп айтылып келет. Бирок бул абал чындап эле кандай? Реалдуулукка келгенде ошол потенциалды мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп жатабызбы? Деги эле Кыргызстандын айыл чарба тармагы азыктары Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө атаандаштык жарата алабы? Тактап айта турган болсок, ошол эле Казакстан, Россия, Беларусь Республикасы жана Армениянын айыл чарбаларынан туруштук берип, рынок тейлеп кала алабы деген суроолордун тегерегинде кеп кылсакпы деп турабыз. Ал үчүн студиябызда коногубуз бар. Тааныштырып өтсөм, Байдыйкан айыл чарбасын колдоо борборунун башкы директору Эрлест Акунбеков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Өзүңүз билесиз, өлкөбүз агрардык өлкө деп аталганы менен айыл чарба тармагында жакшы экспортко чыга албай келгенибиз айкында буга чейин. Анан эми акырында иш ордуна келип жатат. Бул багытта айыл чарба министрлиги, жалпы эле министрлер кабинети демдүү аракеттерди көрүп, финансы бөлүп, ишкерлерге, фермерлерге, дыйкандарга колдоо көрсөтүп келе жатканын билебиз да. Бирок ошол колдоолор өзүнүгүнө жетип, натыйжа чыгарып атабызбы деген маселе келип жаралат. Келиңиз, ошондон баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу Спутник радиосунун угармандары. Шабдан мырза, чоң рахмат чакырганыңызга. Чынында бул маселе биз үчүн орчундуу, себеби биз өзүбүз билгендей эле бүгүнкү күндө элетте элибиздин 65% жашайт. Андыктан алардын баары айыл чарба тармагында эмгектенишет. Бул мал чарбачылык дейбизби, же болбосо өсүмдүк өстүрүү дейбизби, же болбосо багбанчылык дейбизби, мына акыркы мезгилде жакшы тренд болуп келатат. Балык, ошол форелди көбөйтүү дейбизби, айтор баары эле ошол айыл чарбасы жерге жакын болуп атат да. Анан бизге ошол өндүрүп аткан продукциянын көлөмү, бүгүнкү күндө аны сатуунун жолдору, же болбосо жакшы сатуу ыкмалары кандай болот деген маселелер биз үчүн аябай орчундуу. Себеби ошол дыйкандын бүгүнкү кылып аткан жумушу кандай натыйжа алып келет, ошондон анын ошол үй бүлөлүк бюджети ошондон түзүлөт, ошонун аркасынан ал мындайча айтканда оокат көрөт. Андыктан бул маселенин үстүнөн чынында мамлекет башчыбыз дагы жакшы сигналдарды берген, жакшы программаларды тапшырма берген, өкмөт дагы мына айыл чарба министрлиги да бул тармакта көптөгөн реформаларды баштады. Ал реформалардын анча-мынча жыйынтыктарын көрүп атабыз. Эми бир күндө болуп кетпейт, бирок ал реформалардын да жыйынтыгы сөзсүз болот. Бүгүнкү күндө чынында кандайдыр бир көлөмдө, кандайдыр бир ошол өсүмдүктөрдү, же болбосо ошо культура дейбизби, кыскасы бир урожай алып атабыз. Аны сатканы келгенде чындыгында көйгөй жаралып атат да. Эми өзүңүздөр билесиздер, өндүрүлгөн ушул продукцияларды эки гана мындай основной жолу бар. Эгерде экспорт сырьё катары айтсак, бул жердеги кайра иштетүү эмес. Эгерде экспорт тармагында сүйлөсөк, бул биринчиси ошол чоң сеттерге, Россиядагы ошо пятерочка дейбизби, Magnum, Cash and Carry дейбизби, кайсы гана болбосун, ошондой чоң розничный сеттеги. Болбосо экинчиси бул ошол кадимки деле базарга алып барып сатмай. Экөөндө тең ошондой көйгөй бар. Биринчисинде ошол розничный сет менен иштегенде ал жерде алар сөзсүз түрдө аябай контракттар аябай татаал. Анын шарттарын аткарыш кыйын. Себеби ошончо көлөм, ошончо түрдө, ошондой фракцияда, ошондой өңдөгү, же болбосо ошондой сорттогу, түстөгү продукцияны жеткирип беришибиз кыйын. Андыктан биздин бүгүнкү күндө көп өндүрүлүп аткан продукциялар бул ошол эле Россия, Казакстандын базарларына барып түшүп атат да. Ал эми базарга барып түшкөндө оңой болуп калса гана, андай эмес да. Ал жерде сизге маалымбы, маал эмеспи билбейм, бирок Россия өлкөсүндө, мисалы үчүн Россия Федерациясында бүгүнкү күндө ошол базарлардын бар жогун тажиктин жарандары ээлеп алган. Чынында бүгүн бир фура алып барып, кандайдыр бир алып барып сатайын десең, алма болобу, же картошка болобу, же ошол эле сабиз болобу, сөзсүз түрдө ошондой далдалчылардын колуна түшөт. Анан сөзсүз түрдө алардын бир фурага болгон акчасы 40 миң, 60 миң рубльге чейин. Анан ортодо ар бир килограммына 1 сомдон 2 сом, 3-4 рубльга чейин отурган кездер бар.
ошондой кыйынчылыктар менен бүгүнкү күндө ушул сатууда келгенде кыйынчылыктар бар да. Анан эми аны бүгүнкү күндө дыйкандар эми эптеп сатып атышат. Алып барып жакшы пайда тапкан учурлар бар. Эми бул деген базарда ыңгайлашып атышат. Базарда кээ бирки учурда сенин ошол алып барган товарың же айыл чарба продукцияң тагыраагы базарга барганда эгерде базарда 10 фура болуп калса, мисалы үчүн ушул Новосибирскти алалычы, Новосибирск базарга барганда 10 фура болуп калса, анда сен жакшы пайда таба албайсың. Эгерде кээ бирки учурда ушундай баягы мындай фортуна болуп калат, барган кезинде базарда фура болбой калат, ар кандай бир маселелер менен тажиктики, өзбектики, казактыкы же болбосо азербайжандыкы бир кандайдыр бир неме менен жетпей калган учурда болсо, анда биздин дыйкандарыбыз жакшы акча менен кайтат. Ушундай факторлор да бар да. Жалпысынан айтканда бүгүнкү күндө биздин сатып аткан продукцияларыбыздын иреттүү бир порядок менен кеткен мындай бир ыкмасы жок. Бүгүнкү күндө базар шартында эле болуп келатат. Мен эмнени айткым келип атат? Мындай бир агрохолдинг Кыргызстанда баарын чогултуп, ал тиякта өзүнүн өкүлдөрүн ачып, же өкүлдөрүн мисалы үчүн Новосибирск дейбизби, Москва базарында дейбизби, ошол жерде өкүлчүлүктөрдү ачып, ошол жерде бир мындай бир канал түзүп берсе, ошол каналдар менен сатса, анда сөзсүз түрдө жеңил болмок. Бүгүнкү күндө мен Акылбек Үсөнбекович менен көп бул темада сүйлөшөбүз. Бул киши чынында ошондой багытта иш алып баралы дейт. Ал көрүп турат, чынында ошондой бир себеби жакшы өндүрүм жакшы түшүм алгандан кийин аны жакшы баага сата албасаң, мээнетиң күйүп кетет да. Ошон үчүн ушул тармакта ушул жумуш пока жүрө элек. Бирок ушул жакшы ойлор бар. Ойлойм, жакшы азыр бир кадрлар, жакшы программалар жазылса, эгер ушул нукка түшүп калса, эгер чынында ошондой бир агрохолдинг иштеп калса, анда дыйкандар болсо жеңил болмок. Анын үстүнөн эми көп жөн сөз болгон, мен 99 адам болсом керек, ушул теманын тегерегинде айткан. Негизи бул керек. Ушундай бир мамлекет тарабынан биз көп жерде айтып атпайбызбы? Мына түшүм алдык, дыйкандар чырылдап түшүм алдык, айка сатабыз, өкмөттөн андай жардам деген учурлар бар. Ушундай бир ыкмаларды колдонушубуз керек да. Менин түшүнүгүм боюнча бул агрохолдинг биринчиден Кыргызстанда түзүлүп, бүт республика боюнча топтоп, анан логистикалык маселелерин чечип, тияка жеткиргенде, тигил жактан да тосуп алып, рынокто изилдеп, тууралап турган киши керекти. Киши эмес, эми компания же ишкана керек дегениңиз, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө Шабдан мырза, негизи сатуу же болбосо орусча айтканда продажа деген бул искусство да. Биз компанияда көптөгөн акча коротобуз, балдарыбызды баягы ушул тренинг, семинарларга барып, кандай жолдор менен сатыш керек деген. Анан дыйкандарыбыз бүгүнкү күндө андай көпчүлүгүндө андай тажрыйба жок да сатуу боюнчачы. Ал эми ошол агрохолдинг иштеп калса, ал жерде системно баары сиз азыркы айткандай, ал жерде өкүлчүлүктөр бар. Өкүлчүлүктөр алдын ала бир прогноз менен, мындайча айтканда, например, ушул эсебибизден 5000 тонна барат. Ушул айдан ушул айга чейин мындай бир келишимдерди жүргүзгүлө предварительно деп, анан ошого жараша ал жерде каналдар иштеп баштайт. Иштеп баштап, бул жерден чогултуп, ошол айткан тиги арызына жараша, заявкасына жараша сортун, түсүн, көлөмүн, таза эмесин баарын жөнөтүп турса, анда ошондой бир системно жумуш кетмек да. Биз бүгүнкү күндө чарчадык да, кайык окшулуу кайра мындай баштап алабыз, кайра аягына чыга албай атабыз. Кептин баары ошондой болуп атат да, жакшы ойлор болуп атат. Кандайдыр бир саясий абал өзгөрүп калат, же болбосо кадрлар алмашып кетет дагы, тиги долбаары ишке ашпай калып атат да. Ошон үчүн ушуга окшогон концепцияларды колдоп жазып, эгерде алып кетсек, кадр алмашкан кезде деле, мисалы үчүн министр дейбизби, же ошол агрохолдингдин директорубуз дейбизби, бирок ошол система, ошол порядок да кете бериш керек да. Анан эми бул жерде буну ишти алып барганда аябай кылдат мамиле керек. Себеби бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда ушундай мамлекеттик ишканаларда же болбосо мындай коррупция менен байланышып калып атпайбы? Бул жерде дагы баягы объем менен, соода саттык менен болгон үчүн мындай коррупцияга дагы мындай немелер болуп калышы мүмкүн да. Жакын ошондуктан бул тема балким мындайдыр бир определенный кругтарда балким мындай өтө деле мындай не актуальный деп айтсам да, же болбосо непривлекательный болушу мүмкүн да. Бирок бизге чынында керек болуп атат. Себеби бүгүнкү күндө биз дыйкандарга оңор эмес, колубуздан келишинче сапаттуу үйрөндөрдү, агрономдорду окутуп атабыз, алып келип атабыз. Өзү сыртта жүрөбүз, ушул дождевое орошение дейбизби,
тиги жакшы жер семирткич дейбизби, кыскасы дыйкандарга керектүүнүн баарын алып келип атабыз колубуздан келишинче. Бирок анан ушул түшүмдү өндүрүп алгандан кийин маселе болуп калып атат да, каяка сатабыз, кандай сатабыз. Анан көпчүлүк учурлар дыйкандар баягы эми биз 30 жылдан бери өкмөткө ишенбей калбадыбы, чынын айтыш керек. Өзүнүн баягы уржунун мойнуна илип алган боюнча барып тиги ошол Алматы болобу, Астана болобу, Новосибирск болобу, Москва болобу, колунан келишинче алып барып сатып катын кылып келип атышат да. Анан министрлер кабинети, эми өкмөт деп айтып келген эмес, буга чейин министрлер кабинети каржылоо жаатында кандай каржылоо болбосун, айыл чарба тармагын каржылай турган болсо экспорттук потенциалды жогорулатуу үчүн деп белгилеп келет да. Анан канчалык деңгээлде бүгүнкү ошо каржылоо туура кетип атат? Маселен, буга чейин айтып келгенбиз, экспорттук көйгөйлөрүбүз бул товардын астыгы, товардын сапатсыздыгы экинчиси. Анан ушул багытта сапаттуу товар өндүргөндөргө гана каржылоо беребиз же болбосо көлөмдү көбөйткөндөргө беребиз деген сыяктуу иштерди эми гана киргизе баштады. Маселен, кластер түзүү жаатындачы. Анан канчалык деңгээлде буга чейинки 10 жылдан бери эле каржылап келип атабыз, акчаларды мындай талагыргы тийген сыяктуу сезилет да. Эмки азыркы көрүлүп аткан саясат кандай бул багытта? Негизи эми каржылоо боюнча чынын айтыш керек, каржылоо жетиштүү эмес. Каржылоо жетиштүү эмес дегеним менен ар бир мамлекетте, ар бир өкмөттө азыр акча жетишпейт. Ар бир мамлекетте өзүнүн проблемасы бар. Бирок бүгүнкү күндөгү өкмөттүн анын ичинде ошол айыл чарба министрлигинин саясаты именно кластерге болгону бул абдан туура. Бул багытта биз иш алып барышыбыз керек. Себеби ошол дыйкан өндүргөн продукция бүгүнкү күндө эми жалпак тил менен айтканда бул сырье болуп атпайбы? Биз анын сырьену экспорт кылып алышыбыз керек чынында. Биз баягы орусча айтканда уже даяр продукцияны экспортташыбыз керек. Кошумча нарыктар менен. Ал үчүн бул жерде кайра иштетүүчү заводдорду, переработкалардын баарын жандандырыш, ошол кластер түздөн түз ошого жардам берет. Кластерди мен билгенден бүгүнкү күндө бөлүнгөн ошол 10 миллиардтан, по-моему, 3 миллиарды тийди го дейм. Эми ал деле бир күндө эмес. Бизнесмендер да ар кандай. Анда чын айтыш керек. Баары бергенде ичинде таза иштегендер бар, таза эмес иштегендер да бар. Анда карап бериш керек. Эми баягы бир күндө болуп калбайт, акырын. Жалпысынан саясат туура, акчаны бөлүп берүү механизми баягы реформа дегенде сынат да, бирдекени сындырат. Бирөөгө жагасың, бирөөгө жакпайсың. Ошол иш алып баратат. Аны биз өзүбүздүн эмебизде көрүп атабыз. Ал тармакта иш алып баратат. Бирок мен өзүм жеке мындай иш боюнча айтып кетсем, көз карашым боюнча, бүгүнкү тематикабыз боюнчачы, кластер сөзсүз түрдө керек. Себеби ошол мындай сырье катары биздин продукциябыз Казакстанда дагы, Россияда дагы мындай конкуренттик күчү жок. Себеби Россия мамлекети дагы аябай бай, Казакстанда дагы аябай дотация программасы, субсидия программалары аябай көп. Бул эмне деген сөз? Казакстан 50% чейин субсидия берет. Бул деген биздин дарбызыбыздын өзүнүн наркы, өздүк баасы, мисалы үчүн 7 сом болсо, алып чыгып азыр 15 сомдон, 13 сомдон сатып атышат. Анан биз эми баягы шаардыктар 20 сомдон алып жеп атабыз килограммын. А тияктан дыйкандын саткан баасы ошол эле болот да, 13-15 тегерегинде. Ал деген сөз ошол өзүнүн наркы, өздүк баасы 7 сом болсо, казакстандык дыйкан үчүн 3 сом 50 тыйын болот деген сөз да. Анын ошондой преимуществосу бар. Россияда эле ошондой. Россияда агросервис маселесинде проблема жок. Тиги ошол үйрөндөр маселесинде башкасы. Кыскасы, эми элестетсеңиз, Шабдан мырза, бул жерден биз дарбызды өндүрдүк, например, бир дарбызды эле алалык. Новосибирскке алып бардык. Биздин бул жерде баары кымбат. Жер семирткич да быйыл кымбат болду, үйрөнү да кымбат, соляркасы да кымбат, баары кымбат болду да. Эми бир жагынан инфляция дейбиз, туура инфляция болду, дүйнө жүзүндө баары кымбат болду. Бирок ушул жерден анан баларын баарын кошуп, Россияга жол кире төлөп, жерден сертификаттарын баарын алып барган кездеги баягы ситуацияны өзүңүз мисал көрсөңүз, биз ушундай алып бардык. Анан ошол жерден тиги российский ошо дарбыздар чыкты дейли, мисалы үчүн Астрахан тегерегинен чыгат, же болбосо ошол Россиянын түштүктөрүндө чыгат да, өндүрүлөт. Анан ошол жерде ошол конкуренция болуп атат да. Анан биздики сөзсүз түрдө ал жерде определенный минустары бар. Ошон үчүн кластердин бара турган жери ушул. Биз ал жака сырье эмес. Биз бул жерден даяр продукция чыгарышыбыз керек. Кайра иштетип, сөзсүз түрдө. Иш орундары түзүлөт. Анан бул жерде көп кошумча нарк кошулат. Анан баягы кайра иштетилген продукцияны сактоо мөөнөттөрү да жакшы. Өзүбүздө инфраструктура өсөт.
жалпысынан мындай мамлекет үчүн дагы, дыйкандар үчүн дагы, кыскасы ушул кластерди түшүнө билген адамга бул аябай жакшы долбоор. Болгону гана ошол кластердин кандай механизм менен барат. Кандай болуш керек ал? Мен баары бул дүйнөдө баары салыштыруу менен айтылат да. Мисалы үчүн Өзбекстандын кластери переработчикке байланган эмес. Өзбекстандын кластери бизнесменге байланган. Например, Наманган областын айталы, бир бизнесмен келсе, өкмөт ага акча берет, ал ошол акча менен бүт баарын запускать этет. Мисалы үчүн дыйканга барат, ага не керек дейт, урук, например, уругун, үрөнүн, жер семирткичин, трактордун баарын алып келип алып берет, андан алат дагы переработчикке берет, переработчиктен алып чыгып бул жака, например, ушу пахтаны айталычы, костюм тикти же болбосо көйнөк тикти, алып барды Москвага сатты, анан валютаны доллар түшүрдү, бүт кластер жабылды. А бизде бүгүнкү күндө пока андай бизнесмендер жок. Анын үчүн да бизде өсүп чыгышыбыз керек бизнесмендер, бир күндө эмес. Бизде бүгүнкү күндө кластер ушул переработчиктерге байланган. Ошол эле мисалы үчүн мына жүн терегинде кант кызылча боюнча сахарга байланган, канча жылдан бери тиги мына сонун консервалар бар, аталык бар, май боюнча иштеп атышат азыр. То есть переработчикка да байкадыңыз, переработчик менен келип калып атат. А переработчик деген бул ким? Бул өндүрүүчү. Анын проблемасы ошончо. То есть анын деле проблемасы ошол өндүргөн майды каяка алып барып сатам дегенде маселе бар да. Бул жерде баягы өндүрүш менен мындай бизнесмендин айырмасы ошондо болуп атат да. Алып барып саткандагысы. Мен өзүм жеке көз карашымда бүгүнкү күндө биздин кластер биздин өзүбүздүн аң сезимибизге, биздин экономикага, биздин биринчи тепкичибизге аябай топ келет. Туура келет. Туура келет. Сапатты камсыздоого кандай мүмкүндүк берет ушу кластер деп атабыз? Экспорттук потенциалды жогорулатат деп атабыз. Сапат жагынан маселе айтып келип атпайсызбы? Пестицид колдонуп атабыз, анан минтип атабыз, лабораториядан өтпөй калып атат депчи. Бул түзүлсө кандайдыр бир деңгээлде ошол көйгөйдү аттап өтө алабызбы дегеним да. Туура, негизи сапат дегенде бул аябай мындай оор маселе. Сапат деп биз айткан менен бунун түпкү немеси насколько мы на этом зарабатываем деген сөз да. Ошол сапатка чыгарганда биз канчалык таба алабыз. Бүгүнкү күндө биз айыл чарбада эки багытта жумуш алып барсак болот. Биринчи багыты бүгүнкү күндө традициялык өндүрүп атканыбыз. Бул ошол эле жер семирткичтерди колдонуп, өсүмдүктөрдү коргоо заттарын, химиялык болобу, биологиялык болобу, аларды колдонуп, көлөм алып чыгып атабыз. Дейли. Бул биринчи азыр бүгүнкү күндө. Бунун түпкү максаты ошол өздүк наркты азайтуу. Экинчи сиз айткан багытта бара турган болсок, эгерде пестицидди иштетпесек, эгерде фунгицид, башка ушундай өсүмдүк коргоо заттарын же болбосо синтез болгон жер семирткичтерди колдонбой алып баратса, анда биз органикага. Органика бүгүнкү күндө бизде мындай кандай десем, мындай сөзсүз түрдөгү оокат эмес. Бүгүнкү күндө өзүнүн каалоосу менен. Бирөө кааласа органиканы алып барат. Бирок биз түшүнүшүбүз керек, органиканы биз сапатка алып чыккандан кийин ошого жараша инфраструктура болуш керек. Ошого жараша сертификаттарды алып туура болуш керек. Ошого жараша базар болуш керек ала турган. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Бишкекте мен деле ошолордун сандамын, органика издебейм мисалы үчүн. Балким ар жагымда органиканы каалайм, балдарым органикасын чынында каалайм. Бирок мындай издегендер аз да. Себеби ага мындай жараша программалар пока мен билгендей программа жүрө элек. Ал эми аны экспорт кылганда ал жакта да өзүнчө бир маселе бар да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кылып аткан жумушубуздун, Шабдан мырза, бир майын чыгарып алышыбыз керек болуп атат да. Мен ушул традициялык деген майын чыгара элекпиз. Себеби мисалы үчүн агросервис маселесинде аябай проблемабыз бар. Көпчүлүк неме адамдар баягы дыйканчылык менен алыс болгондор балким аны түшүнбөйт, бирок биз мындай ушул тармакта жүргөн үчүн жерди эгерде мурун, мисалы үчүн жерди ушу күздө даярдардан мурун айылда канча трактор бар? Аны комбайн барбы жокпу? Алла турган. Мисалы үчүн ошолордун баары эсептелинет да. Ошолордун баары эсептелип анан чыгарат. Биздикилер эгип алып анан комбайн жетпейт, айыл банкка барат, башкага барат мисалы үчүнчү. Казакстанда мисалы үчүн же болбосо Россияда эмне үчүн ал жеңил? Себеби ал жерлер чоң. Мисалы үчүн бир фермердик хозяйство, например, ал 30 000, 50 000 гектарга чейин. Ал үчүн проблема жок. Ал $300 000 техникадан 10-20 алып кое берет. Ал өзүн жабат. Ал эми биздин дыйкандар мисалы үчүн Чүй регионунда жерлер кененирак, бул жерден 100, 150, 200, 500 гектарга чейин жерлер бар. Ал эми түштүк регионунда Ош, Жалал Абад, Баткен жерлеринде ал жерде жерлер аз.
2 гектар, 1 гектар, 25 сотик жер деген алар трактор ала албайт өзүнө. Алар алса дагы актабайт аны. Аны кызмат көрсөтүш керек. Ошого окшогон агросервистер бар, анын баарын эреттеп ишке алып барыш керек. Бул биз азыр тиги сатууну телекпиз. Биз ушу бир эле блогунда турат, өстүрүүнү блогунда турабыз. Мына министр Жаныбеков тиги уруктарды жакшыртуу боюнча жакшы былтыр долбоор баштап, Россиядан алып келип, эми тилекке каршы согуш болуп калып, границалар жабылып калбадыбы? Бизге келе турган мезгилде Россия өзү экспортко мындай запрет берип койду да. Ошол мезгилден анча-мынчасы кечирээк келип калды, бирок жалпысынан ой туура. Себеби биз генофондду алмаштырышыбыз керек. Бизде уруктар бар, ушул 700 килограмм, 800 килограмм берет. Бул кишинин алып келгени ушул 3 тонна, 5 тонна, 6 тонна, мисалы үчүн. Мен кече Испаниядан көрдүм. Тиги биздин жүгөрүнүн 24 тонна, 27 тоннага чейин алганы бар. Бизде канча дебейсиз? Бизде 3 тонна. Жакшы алса 7 тонна алат. Ал үчүнчү. Ал эми ошол эле буудайды 9 тоннага чейин алат. Туура суулуу жерде, суусу жок жерде 4 тонна, 4,5 тоннага чейин алат. Бирок ал дагы көп. Бизде азыр бүгүнкү күндө 1,5 тонна, 2 тоннага жетсе, мындай өзүн өзү жабып атат, нормально дейбиз да. То есть айтайын дегеним, экспортко чейинки биз эгерде сапат маселесин көтөрө турган болсок, ушуга окшогон кыла турган жумушубуз аябай көп. Анан бүгүнкү күндө биз бай дыйкан эмне себептен мындай дыйкандар менен алакабыз жакшы болуп мындай катташканыбыз, себеби биз дыйкандарга өстүрүп эле калбастан, Айыл чарба министри бүгүнкү күндө өзүнүн функционалы боюнча, министрликтин функционалы боюнча өстүрүп берет дагы по большому счету. Ошол объемду чыгарат дагы, аны реализациясы боюнча каяка сатат, алардын функциясына кирбейт да. Ооба, кийинки өстүрүп берет дагы, ошол Кыргызстанда продовольственный безопасность обеспечить берет. Мындай деткан. Аны дыйкан деген, бул деген биздин өкмөт үчүн туура ал социалдык бир мындай элемент, мындай форма болсо, биз үчүн бул клиент да. Дыйкан биз үчүн клиент, биз баягы золотой правило бар. Эгерде кардарыңды жакшы ойлосоң, сени базар сени камсыздайт. Базар сени мындай өзү көтөрөт деп. Орусча айтканда, если ты позаботишься о клиенте, то рынок позаботится о тебе демекчи. Биздин түпкү максатыбыз ушул дыйкан бай болсун дегенибиз да. Аны үчүн эмне? Аны үчүн ушул эки компонентти алып кетишибиз керек. Биринчиси жакшы түшүм, экинчисин сатканда аз. Биринчисин азыр биз аяктайын деп атабыз, уже агросервистерибиздин баарын коюп алдык. Жакын арада биз толук камсыз бүтөбүз. И анан экинчи блокко киребиз, дыйкандарга алып, өзүнүн Кыргызстандын ичиндеги ушу кластердеги переработчиктерге жеткирип берүү, же болбосо экспортто жаатында ушу дыйкандарга жардам берүү. Бул эми биздики дыйкандар менен эмнеге дагы түшүнүгүбүз мындай бирибиз жакшы түшүнөбүз, бир себеби алар дагы түшүнүп турат. Биз бекер кылбайбыз. Биз коммерциялык уюмбуз, дыйкандарга жардам берип атып, өзүбүз дагы ошол түшкөн пайдадан дыйкандар өзүбүздүн балдарыбызга акча маянасын төлөп, мындай дыйкандын ишин алдыга жылдырабыз да. Кыскасы ушул сапат маселесинде чоң көйгөй бар. Аны эми сизге мындай проблеманын баарын ачып берсем, анын үчүн дагы бир отдельно отурушубуз керек чынында. Ооба. Жогоруда агросервис боюнча айтып калдыңыз. Ошол тууралуу алдыда кичине кеп кылсакпы деп турам да. Биз болсо ага чейин кыскача жаңылыктар түрмөгүнө чыгып келгенден кийин анан ушул багытта агросервис деген кандай жүргүзүлүп атат, эмне кызматтарды көрсөтөт, кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзөт деген багытта чага чейин ардактуу угармандар, биздин студиябызда Бай дыйкан айыл чарбасын колдоо борборунун башкы директору Эрлес Такунбеков. Биз жаңылыктардан кийин дал ушул маекти кайра улантабыз. Ардактуу угармандар, биздин студиябызда Бай дыйкан айыл чарбасын колдоо борборунун башкы директору Эрлес Такунбеков. Биз Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстандын айыл чарба продукциясы канчалык деңгээлде атаандаштыкка, туруштук бере алат деген маселени козгоп, ошол багытта сүйлөшүп жатабыз. Анан жаңылыктарга чейин ушул агросервис боюнча сурайын деп жаткамда, анан ошонун натыйжасында баягы биз экспортту көбөйтөбүз, экспортту өстүрүшүбүз керек деген менен Кыргызстанда 3 эле азык түлүктү экспортко чыгара алат экенбиз, калганы өзүбүзгө кайра ташылып келет эдинет да, башкача айтканда. Анан биринчи өзүбүздү камсыздабаш керек деген маселени көтөрүп атабыз да. Анан агросервис бул дыйкандарды окутуу, үйрөтүү жана башка деген нерсе болуп атат да. Кайсы баскычтан баштап кайсыга чейин үйрөтөсүздөр? Ушуну билгим келип атат да. Негизи агросервис дегенде Шабдан мырза, сиз азыр оюңузга сразу трактор келди да, мисалы үчүн техника менен мындай дыйкандарга неме кылып бермейчи. Негизинен агросервис дегенде
мындай чоң сизге баарын ачып бергенге аракет кылам. Мисал менен айтып берейин түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы үчүн сиз супермаркетке, Глобуска киргенде айран алдыңыз же болбосо кефир алдыңыз, сиз ал жерде эки эле нерсени карайсыз. По большому счету бул производитель срок годностьтин, анан баасын. Бул сизге эч ким кереги жок, кассага барып төлөп чыктыңыз. А бизде андай эмес. Бизде дыйкан келди, урук алдыбы, коргоо заттарын алдыбы, же жер семирткичтерди алдыбы, же органикалык жер семирткич кайтып эмне болбосун бар жогун түшүндүрүп беришибиз керек. Андыктан биздин кылып аткан жумушубуздун основной компоненти сервис да. Сервис негизи кымбат, себеби агрономдорду даярдашыбыз керек. Ошол эле специалистти баягы өсүмдүктү коргоо дегенде көп эле ойлойт, бул баягы ядохимикат, пестицид деп. Чынында өсүмдүк коргоо дегенде бул чыныгы дыйкан билет. Себеби пайпаластап калат. Баягы түшүм саргайып кеткенде, же болбосо өсүмдүгү саргайып кеткенде, же болбосо баягы заң басып кеткенде, же болбосо ичинде курт чыгып калганда, же болбосо тамырын курт жеп аткан кезде өзүн каяка коюшун билбей калат. Элестетсеңиз, 60 күн, 70 күн иштегенден кийин баягы өсүмдүктө баягындай ооруп баштаса. ооруп бар. Ошон үчүн биздин немебизде биз ошол өсүмдүктөрдү коргоо адистери биз үчүн бул баягы врачтардай да. Алар убагында жөнөтүп, дыйкандар аябай баалайт. Ошондой жакшы кеңеш берген адистердичи. Ошол адистерди даярдайбыз. Өзүбүздүн бай дыйкан мектебибиз бар. Бүгүнкү күндөгү агрономдорду кайра бүгүнкү жаңы технологияларды үйрөтүү боюнча, анан жаңы агрономдорду ушул тармакка кызыккан. Мисалы үчүн айылда сиз билесиз, айыл чарбага кызыккан фермерлер бар. Аларды биз лидер фермер деп коебуз. Аларды үйрөтүү. Ар бир лидер фермердин аркасында 40-тан 50-дөн дыйкандар бар. Эми алар мындай азыраак билет, тиги көбүрөөк билет. Мисалы үчүн ошого маалыматты көбүрөөк берип, анын ичинде биз өзүбүздүн адистерибизди кайра үйрөтүүчү ушундай программабыз бар. Андан тышкары биз өзүбүз лаборанттарды даярдайбыз. Андан тышкары ошол бүгүнкү күндөгү бизге жетишпей аткан агрономдорду айтканыбыз менен жеңил, бирок айылга барып иште дегенге бүгүнкү күндө мисалы үчүн жаштар дагы көп моюн суна бербейт да. Айылга барып иштейли десең баары эле шаарга кызыгып атпайбы? Ал биздин да бир кемчилиги бардыр. Балким ошол айылда инфраструктураларды кылбай калганын себеби, балким. Бирок кылышыбыз керек, ошого барышыбыз керек. Эң келаткан 50 жылдыкта мен ушул жаштарга эфирден пайдаланып, мындай маалымат иретинде же болбосо мотивация иретинде айтып койгум келет. Агроном эң бир баалуу, эң бир мындай престижный, анан достойный профессия болуп эсептелинет. Себеби алдыбызда чоң, орусча айтканда, продовольственный кризис бар. Аны мен да тастыктап бере алам. Жөн эле сөз менен эмес, баягы бизде үйрөнүп калган, жөн эле айта бересиз. Андай эмес. Быйыл карап көрсөңүздөр, Европада засуха чоң. Европада быйыл түшүм жок. Биз баягы ойлойбуз, анан мындай Америкада көптөгөн водохранилищалар кургап калган. Ошо суу сактагычтар. Бул деген эмне себеби? Бул ошол климаттын өзгөрүүсү. Туура бүгүнкү күндө мындай жөнөкөй жаран балким анын баарын сезбейт, бирок биз адис катары ичинде көрүп, анан биз ушул тармакта ишти алып барып, суунун мисалы үчүн жылдан жыл көбөйбөйт. Ошо биздин моюнубузга алышы таңкыс суу жетишпейт. Биз ушул сууну кандай мындай үнөндөй турган технологияларды алып келип, кыскасы ушунун бар жогу агросервис. Андан бөлөк комбайнерлерди үйрөтүп, мисалы үчүн комбайндерди биз бүгүнкү күндө жөн эле комбайн дебейбиз. Аларды цифровой оператор, же болбосо диджитал оператор, себеби бар жогу уже цифровой, баягы дыйкан талаасына келип туруп, талаанын горизонт координаттарын уруп берет да, болду, техника өзү иштейт. Анын задачасы ушул туура киргизип берүү, туура анан контролдоп алуу. Калганы бар жогун өзүн техника кыла турган. Ошого келип атпайбызбы? Андан тышкары биз мына метео условия боюнча мына азыр цифровой мындай ловушки деп коет. Кандай паразиттер, саранчалардын эрте келишин, ушундай кенен. Андан бөлөк биздин өзүбүздүн база данных, дыйкандардын базасы бар. Ким канча эгип атат. Ошонун бар жогу бүгүнкү күндө бай дыйкандын алдына койгон максат. Бул жерде биз өкмөт менен мындай тыгыз иштешебиз, бирок өкмөттүн биздин долбоорубузда эч кандай тиешеси жок. Мындай бир сырттан келген гранттар да жок. Биз өзүбүздүн ушул 12 жылдык тажрыйбабызда бир сомдон пайда чогултуп, кайра эле айыл чарбасына багыт жөнөтүп, магазиндерди ачып, ал жерде дыйкандар менен дыйканга жакыныраак барып, дыйкандардын көйгөйүн угуп, кайра алып барып. Туура кээ бирки дыйкандар айтат эми, булар магазинчилер деп. Чынында ичине кирип келгенде биздин структурабыз, биздин алдыбызга койгон максатыбыз ушул айыл чарбаны
көтөрүп чыгат. Именно ошол сервис. Бүгүнкү күндө сервис жетишпей атат, тракторлор жетишпей атат, адам жетишпей атат, акча жетишпей атат. Бирок эң чоң жетишпеген бизге билим жетишпей атат да. Көп долбоорлор болду, чынында мына 30 жылдан бери көп долбоорлор болду. Алардын баарына рахмат, бирок ал долбоорлордун мен айтайын деген эл аралык уюмдар берилгендин көпчүлүгү баягы деңгээлде калып кетти да. Кайырмакты ылдый карма, өйдө кайырма, мындай карма. Кайырмакты алып кете турганнар. Же болбосо кайырмактын өзүн балыкты бербей эле койсун, бирок кайырмакты эч ким бербей койду да. Же ошол кайырмакты ылдыйраак карма, өйдөраак карма деп түрлө долбоор жабылып калат. Кайырмактын өзү же кайырмак жок, же балык жок. Жаман кыйык неме айтсам кечирим сурайм, бирок бүгүнкү күндө биз баягы дыйкандар менен ичинде жүргөн, өзүбүз да дыйканбыз. Өзүбүздүн да жерлерибиз бар. Мен мектепте да дыйкан болуп иштеп келгем, кийин окуп жүргөндө да дыйканчылык кылып жерге биз жакынбыз. Андыктан дыйкандын көйгөйүн мен баягы өз мойнумда көргөм да баарын. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин айыл чарбага мындай форсировать этип, биздикиндей ширин, биздикиндей даамдуу немелер жок да. Бөлөк мен канча жерге бардым, ошол эле мактаган Испаниянын немелери бар, Италиянын жерлери, биздикиндей ширин коон, дарбыз же болбосо алмалар жок чынында. Мен мындай патриоттук сезим менен да айтам, бирок анан мындай объективдүү мындай көз карашым да. Анан бул жагынан иштер акырындап калыбына келип келатат деп калдыңыз. Канча убакыт керек деген маселеден мурун эң башкы суроого келейин деп атам да. Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында кандай кылып атаандаштыкка? Эми биз түшүнүп атабыз, Казакстан менен Россиянын буудайына атаандаш боло албайбыз, турган иш бул. Белоруссиянын картошкасына атаандаш боло албайбыз деген, же Армениянын жүзүмдөрүнө башка бир жолун табышыбыз керек да. Бизге ыңгайлуу, биз чыгып валюта алып келе тургандай мүмкүнчүлүк. Бул кайсы жолдор? Бүгүнкү күндө мен баягы буга чейин айтып кеткем, өзүбүздүн традициялык ишибизди майын чыгарып алышыбыз керек. Анан биздин шартыбыз, эгерде чынында экспорт жөнүндө сүйлөсөк, эгерде өзүбүздү баягы багып алуу же болбосо продовольственный безопасность эмес, экспорт багытында сүйлөшө турган болсок, бүгүнкү күндө бизге туура келген, мисалы үчүн ошол эле кулпунай, же болбосо орусчасы голубика, кыргызчасы кандай болуп билбейм, кечирим сурайм. Голубика ошого окшогон мындай кымбат позициядагы, алма кымбат позициядан корзинадан түшүп калган. Алма мурдагыдай кымбат болбой калган. Ошого окшогон кымбат позицияларды биз коюп алып, ошол черникалардан ошолорду өстүрүш биздин климатыбызга аябай туура келет, биздин экологиябызга аябай туура келет. Ошолорду коюп алышыбыз керек да, ошондой кымбат позициялар менен урушубуз керек. Анда биз айыл чарба тармагын бүгүнкү күндө өзүн багуу эмес, анда биз бизнес катары карап кетишибиз керек дагы. Дыйкандарды ошол багытта иш алып барабыз. Ошол багытта биз жакшы көчөттөрдү дейбиз, уруктарды дейбиз, алып келип ошого жараша агросервисти коюп кетишибиз керек да. Бирок ал деген мындай кийинки тепкич да чынында. Бүгүнкү күндө кылып аткан биздин айыл чарба тармагында эмне жетишпейт бүгүнкү күндө? Мен өзүм жеке мындай тажрыйбам, айыл чарбада мотивация жетишпейт да. Жакшы дагы мына пандемия бүттү. Пандемия бүткөндөн кийин баалар жакшы болуп калды. Баалар жакшы болуп, туура ал жерде инфляциянын эсебинен да баалар жакшы, бирок жалпысынан эле баа жакшы болуп, мындай айыл чарбасы мындай өзүн жаап калган кези да, жакшы дегендер. Ага чейин сиз карап көрсөңүз 2019га чейин бир жыл жакшы болсо, бир жыл минус болгон. Же болбосо 2 жыл минус болуп, бир жыл дыйкандарда бул айыл чарба тармагында иш алып баруу мындай аргасыздын да, баягы убагында рулетка убагында жер берилип калган. Анан арендага берейин десе акча андай эле акча болбойт. 3000, 5000 азыр быйыл 20 миңге чыкты мисалы үчүн. 3000, 5000 болот дагы, ал кыйраткан акча болот. Андан көрө өзүм иштетейин дейт дагы, аны да кыйратпай ушундай болуп келген да. Анан ошол мотивацияны биз жеткириш үчүн бүгүнкү күндө кылып аткандан дыйкандар жакшы пайда алып туруп, болот экен. Биздин максатыбыз дыйкан дегенде негизи мамлекеттин дагы ушундай мен каалайт элем, мамлекеттин дагы саясаты ушул максат, ушул багытта болсо, дыйкан дегенде биз бүгүн мындай бир байкушту, айылдын тургуну баягы деп моюбузда ошондой го, баягы ушундай кетет го ойчу. Элестебеш керек ошо. Биздин максатыбыз ушул бай болсун деп. Дыйканчылык Голландияны аябай мактай беребиз, кичинекей бүт дүйнөнү багат депчи, аякта фермер болгон. Ошол статусту алыш үчүн, ошондой престижный болушун каалайм да мен чынында. Дыйканчылык, мен дыйканмын дегенде элдин бар жогу баягы жакшы деп мындай суктана турган деңгээлге. Ал үчүн дыйкан бүгүнкү күндө капчыгы толуш керек. Капчыгы толсо, Шабдан капчыгы толсо, дыйкан сапаттуу тамак жей баштайт.
сапаттуу кийине баштайт, балдары сапаттуу билим ала баштайт. Билим алган жерде сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Биз ушул багытта биздин дыйкандарыбыздын балдары кийинки муун ошол муун тартып чыга турган деңгээлге биз мындай платформа даярдап атабыз да. Азыр кылып аткан жумушубуз ушул. Дыйканды бүгүнкү күндө байытып коелучу. Бай адам тиги акылы да жакшы иштей баштайт. Ушул багытта алып барып. Анан эми сиздин маселеңиз боюнча айтып кеттим. Мен эми чынында кечирим сурайм, балким аркага өтүп кеттим, бирок чынында көйгөйдү айтып кеттим да дыйкандын арасында. Ага чейинки иштерди айтып кеттиңиз. Нар жагында дагы көп маселе бар деп колбодуңуз. Багытта иш алып барышыбыз керек деп. Анан бирдиктүү деп түшүндүм. Бул бир кымбат позициядагы дедикс, кымбат позициядагы эмелерди өстүрүп нетишибиз керек. Жакшы. Анан Евразиялык экономикалык биримдик деп айтканда рынок деп бизге 180 миллиондук рынок ачылды деген кеп айтылган башында. Бирок ошол 180 миллиондук рыноктон Кыргызстанга да келе турганын эске алышыбыз керек да. Аларга дагы жол ачылды, эми 6 миллион рынок болсо дагы. Ошол жагынан болгондо коркунуч жаралбайбы? Маселен, биздин чыгарабыз деп атып, тескерисинче импортко басым жасалып кетпейби? Эми арзан болсо карапайым калып кала берет, каяктык экенин карабайт. Казакстандыкы, Россияныкы, Кыргызстандыкы, кайсынысы арзан, кайсынысы жеткиликтүү болсо ошону алып кете берет. Анан бул жагынан биз өзүбүздү баягы опурталдуу жагдайга орнотуп койгон жокпузбу дейм да. Эң туура маселе. Бул маселе биз ар дайым көтөрүп келебиз. Чынында ушул ЕАЭСтин интеграциясында биз аябай мындай кичинекей жакшы позицияда эмеспиз. Мисалы үчүн сиз азыр байкап атасызбы, акыркы 3 жылдан бери дарбыз бышкан, коон бышкан кезде базарда биздин базарыбызда Чимкенттин дарбыз коондору бар. Мен бая айтып кетпедимби сизге, алардын өздүк баасы арзан. Алар келип туруп арзан кылып урганда биздин дыйкандар байкуш сата албайт. Же болбосо мейли тиги Өзбекстан ага кирбейт, бирок мындай салыштырып айтып берейин. Өзбекстан бизге караганда 10-15 күндүк, 20 күндүк мындай преимуществосу бар да, бизге караганда эртерээк бышат. Анан дыйкандары эми чынын айтыш керек, бизге караганда бая отурукташып калк болгон үчүн дыйканчылыкка жакындагы мээнет кечирээк. Бизге салыштырмалуу мындай азыраак. Анан алардын 10 күн, 15 күн эрте бышкан ушул черешнясы бүгүнкү күндө биздин базарга келгенде биз башында 250-225 сомдон алып жейбиз. А биздики бышкан кезде 80 сом болуп калат да. Кайра эле да байкап атасыз да. Баягы сливкисин келип туруп снимать этип келип калып атат дагы биздин байкуш дыйкандар. Мен айтып атам, ошону биз тура турбайлы, ошону бүткө жебей туралы, өздүгү бышсын. Хотя бы өзү жейли, мейли экспорт кылып пайда тапкандары да бар, бизнесмендерибиз да бар, алар да азамат агро ишкерлерибиз бар, аларды таап атат. Бирок жалпысынан сиз туура маселе көтөрүп атасыз. Бизде андай коркунуч бар. Аны моюнга алыш керек. Бүгүнкү күндө Россиядан Казакстанга биздин рынокто келип көп дыйкандарга минус алган жерлерибиз да аябай көп. Бир эле ал ошол бизде жок эле будай эмес. Башкаларынан да бүт эле позициялардан ал жактан келген товар биздикинен арзан болот. Анан мисалы үчүн канча-мынча позициялар ошол эле помидорлор же болбосо немелер, бадырандар бизде азыраак. Ошол эле Өзбекстан акыркы 3 жылдан бери Түркменистан аябай теплица катуу кетип атат. Ал жактан көп келип атат бизге. Алар дагы мисалы үчүн биздин ошол эле теплица бизнести өндүрүшүнө мындай бут тосуп атат деп айтсам болот да. Ошон үчүн бул ЕАЭСтин бизге ошондой терс жактары дагы чынында көп. Айыл чарба тармагына да көп. Бирок биздин, мен айтып атпайм, биздин ошол бүгүнкү күндө традициялык кылып аткан жумушубузду көлөмүн көбөйтүшкө биздин маселебиз эмнеде? Биздин маселебиз мындай да. Ушул өздүк баасын азайтуу. Өздүк баасын азайтуунун эки гана жолу бар. Биринчиси баягы жөн эле түз эле экономить эте бересиң. Урук алайын десең арзан урук аласың. Жер семирткич чачсаң чачтың, чачпасаң жок. Деги чыгышында мисалы үчүн 2 тонна 3 тонна алды. Же болбосо экинчи жолу бар. Бул пропорционалдуу кымбат урук аласың. Жер семирткичти толук бересиң. Тиги трактордук, механизатордун процесстерин баарын туура жүргүзөсүң. 3 жол, 4 жол сугарыш керек болсо 3-4 жол төлөйсүң да сугарасың. Бирок чыгышында 17 тонна, 18 тонна аласың. Ушул жолу бар да. Себеби эмне карап келсеңиз, 17-18 тонна дегенде өздүк нарык баасы аябай арзан болот да. Биздин задачабыз ошол. Бүгүнкү күндө көлөм. Көлөм көп жерде инфраструктура да өсөт. Логистикалык техника көбөйө баштайт. Аны сактоочу кампалар салына баштайт. Бул жумуш орундары түзүлөт. Анан көлөм бар жерде
переработчиктерге да жакшы, бизге да жакшы. Себеби базар көтөрүлүп атпайбы? Жыл сайын эгерде 10% бизди көтөрүлүп турса, бизге да жакшы. Биз жаңы курулуштар болот, жаңы ишканалар болот. Ошон үчүн бүгүнкү кылып аткан жумушты эле жакшы майын чыгарып коюшубуз керек. Өздүк нарк баасын чүргөндөн кийин тияктан келгенде деле биз уже кичине чүрүктү эле сата беребиз. Проблема жок. Тияка деле кирип барабыз да. Бүгүнкү күндө ошол болбойт. Же болбосо экинчи багыт, баягы айтып кеткендей, бул органиканы тандашыбыз керек дагы, баарын жыйнаштырышыбыз керек, элди үйрөтүшүбүз керек органикага, кымбат. Органика бар, товарга ылайык рынокты формировать этишибиз керек. Баягы сперва идея, потом товар, анан товарга ылайыктуу рынокты өстүрүп чыгарасың го. Ушул багытта. Бирок менимче өзүм бүгүн кылып аткан жумушубуз ушул традициялык. Дыйкандар 2 жыл 3 жыл иштеп, жакшы пайда алып, мотивация алып, давайте не кылабыз дальше деген деңгээлге жеткирип коюшубуз керек. Алар тараптан чыгыш керек. Көлөмдү камсыздоо деп калдыңыз. Ошол жаатта дагы айрым көйгөйлөр кездешип калган учурлар жок эмес да. Маселен, бул багытта мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги канчалык маселе. Божомол деп коебуз. Прогноз берип, тийиштүү багыттарды, рыноктарды ачып берүү жаатында чабалдык кылып койгон учурлар бар. Маселен, бир жылдары капуста элүү тыйын болуп калган учур болду. Бир жылдары картошканын баары чирип кеткен учурлар болду. Быйыл мына өрүктүн уйга уй жеп аткан учурлар болду да. Эми рынок бар, сатышыбыз керек дейбиз, бирок ушундай жагдайлар жаралып калып атат. Бул дыйканды сөзсүз түрдө баягы артка тартып аткан иштер да. Анан бул жерде кемчиликти кимден издейбиз? Эми рынок бар, ачык дейбиз, барсын дейбиз, сатсын дейбиз, бирок ушундай жагдайлар түзүлүп калып атпайбы? Бул жерде же дыйканбы, же мамлекеттик органдарбы кимисинен карашыбыз керек? Чынында мамлекеттик органдардан биз ошол стереотипти сындырышыбыз керек да. Мамлекеттик органдардан биз сурабашыбыз керек. Бул ошол жылдары эле айтылган Америкада турабы? Мамлекеттен сен сурабан, сен наоборот мамлекетке эмне кылып бере аласың? Ошол суроого жооп берди. Биз ошол аң сезимге келишибиз керек да. Айыл чарба министрлиги айтып атпаймынбы? Айыл чарба министрлиги сатып беришинде мындай жардам бериши мүмкүн, бирок алардын функционал эмес. Алар өстүрүп беришти. Өстүрүп берүүдө, сууну туура бөлүштүрүүдө, жерди туура бөлүштүрүү, башка маселелер, ошол эле жер семиришме камсыздап берип, алып келип ошол түшүнө. Ал эми аны сатканы келгенде бул базарда чынында министрден кантип сурайсың? Сен бул баа кымбаттап кетти. Ал аны жөнгө сала албайт. Ал биржа бар, мисалы үчүн ошол эле пахта боюнча биржалар бар туурабы? Лондонский биржалардан, Ливерпуль биржалардан келет. Новосибирсктеги, Россиядагы аны регулировать эте албайт. Ал жерде аябай чоң игроктор бар. Мисалы үчүн Союз боюнча айтайынчы. Союз боюнча Россияны Израиль обеспечить этет. Помидор, огурцыны Турция обеспечить этет. Цитрус боюнча Азербайджан. Дагы бир эки өзүнүн брендовый позициялары бар. Аны биз мисалы үчүн ала албайбыз, сындыра албайбыз. Аны үчүн биз ошондон тармакта жумуш жүргүзүшүбүз керек. Ошол тармакта биз эгер теплица десек, ошол тармак. Бирок ага биздин да условиябыз көп туура келе бербейт. Кыштын күнү суук болуп калат. Ал 1,5 саат, 2 саат үшүк алдырып койсоң ал болду, уже өсүмдүк түшүн бербейт. Ошон үчүн Шабдан мырза бул багытта өкмөт дагы эмес, дыйкан өзүнө ишенип, эгерде ушул действительно ал же бул өсүмдүктү тандаса, өзү ошол жумушту алып кетиш керек. Анан биз ал жерден жардам берип турабыз, кантип жакшы өстүрүүдө. Анан эми ар жагы чынында базарда, айтып атпаймынбы, базарда сатуу бул бир күндүк эмес, бул канча жылда бул өзүнчө бир искусство. Аны билиш керек, аны алдын ала билиш керек. Мисалы үчүн ошол эле айтып кетпедимби аз сроктор боюнча. Базарга биринчи кирип келсең, анда сен жакшы бага саттың. Базарга акыркы кирип келсең, мисалы үчүн майдын 25-inde, анан июндун 15-inde кирип барсаң базарга, уже бөлөк баа. Ошол моменттери бар. Аны дыйкандар көпчүлүгү билет. Эми чынында дыйкандардын көпчүлүгү грамотный. Мен аларга топтоп калды. Аларга мен аябай таазим этем. Жалпысынан эле дыйкандардын баарына таазим этем. Бирок ушуну түшүнгөн, билген дыйкандар туура иш алып барат да. Баягы орусча жакшы сөз бар. Любой бизнес начинается с конца депчи. А бүгүнкү күндө конец бизнеса бул сбыт болот атпайбы? Сбытты карап туруп анан өсүрүш керек да. Сбытты каяка сатам аны? Мен мисалы үчүн алдым, башка кылдым. Хорошо, өкмөттүн долбоорлору бар. Ошол эле кант кызылча боюнча, же болбосо дагы бир кластер боюнча ал жерде уже фиксирован айтылат. Мынча эксең, мынча тонна алсам, мага мынча пайда калат экен, уже билет каяка барышты. Биз дагы бай дыйкан ошого алып баралы деп атабыз дыйкандарды. Сиз мисалы үчүн ошол эле жүгөрү боюнча биз өзү кайра жүгөрүн сатып алуу боюнча механизм азыр иштеп чыгып атабыз. Дыйкандарга берип, уругун дагы бар жогун берип, товарды кредит катары, же болбосо мындай проценти жок, бирок өзүнүн мындай бир үстөк баасы бар. Ошол коюп кайра дыйкандарына алып айтайын дегеним ошол
дыйканга жалпысынан мындай гарантированный боло турган бир долбоордун үстүнөн иштеп. Ал эми эгерде өз каалоосу менен эксе, министр айтты го, тиги айтты го, бүгүнкү күндө эми ал чында болбой калат да. Жыйынтыктап айта турган болсок, бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз эгерде мурун рыногун карап, кайсыны эксем, сатсам болот, сата алам, мүмкүнчүлүк бар. Ошол жагынан биринчиден, экинчиден адистердин кеңеши, сунушу, ошолордун айтканы менен өстүрө турган болсо жакшы натыйжаларга жетише алат. Үчүнчү, андан кийинки баскычтар тууралуу кеп калсак болот деген жыйынтыкка келсек болот экен да. Туура, Жабдан мырза, негизи айыл чарбасы негизи оор. Биринчиден дыйкандар мындай башка ишкерлерге караганда аябай консервативдүү. Көп нерсени айтып жеткирип түшүнүш кыйын, себеби аларды да биз туура кабыл түшүнөбүз. Алар эгерде туура эмес урук тандап алса, ал мындай ошол немеге пайдага чыкпай калат. Ошон үчүн көнүп калганда мындай жаңы нерсени алып келиш кыйын да. Экинчисинде дыйкандар жакшы түшүм алып сатканына келгенде сатып болбой калат, бирок ортодо ортомчу бизнесмендер бар. Алар алып туруп кампага салат, холодильниктерге салат дагы 2 ай 3 айдан кийин баягы баасы көтөрүлгөндө сатып жиберет да. Кээ бирки айтып кетпедим, дыйкандар чынында билет. Бизге караганда жакшы билет, быйыл капуста болбоду, эмдиги жыл капуста болот. Же болбосо быйыл картошка болбоду, эмдиги жыл картошка эгиш керек деп баягы жер которуусу дагы туура болот дагы, кийинки жыл немеси дагы туура болот. Жалпысынан жыйынтыктай турган болсок, интеграция бул ЕАЭСтики биздин дыйкандар үчүн бүгүнкү күндө мындай биз коргонуу жагыбыздан бүгүнкү күндө биз базарга ачып салбадыкпы. Дыйкандарды коргой турган бүгүнкү күндө механизм жок. Дыйкан жакшы өстүрүп берүүдө өкмөт жардам берип атат. Сатуусуна келгенде бүгүнкү күндө өзүн жеке жалгыз калып, жекеме жеке калып калып атышат. Биз Кыргызстандын ичинде сатайын десе сырттан келип калып атат, ошол ЕАЭСтин мамлекеттин Казакстандан же болбосо Россиядан. Бул жерден жакшы пайдага сата албай калып атат. Россияга алып барайын десе, баягындай чыгымдар менен ал жерде дагы аябай кыйын. Базарга алып барса кыйын. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздики бул чоң маселе. Bunun üstünden долбоорлор, программаларды иштеп чыгыш керек. Мен баягы айтып кеткен агрохолдингтерди иштеп чыгыш керек. Ошол эле кластер башталган кластерлерди аягына чейин чыгарыш керек. Акчаларды ушул айтылган көлөмдө бериш керек. Механизм баары ачык айкын болуш керек. Элдер көрүп туруш керек. Баягы бир байманап чөнтөгүнө салып алды, бул тиги, бул тигин жакын экен, тууган экен, андай мындай деген сөздөр болбой, чыныгы эгерде ушул реалдуу экономикага арналган акча болсо, кластерге ушул иштеп кетиш керек. Бүгүнкү күндө мен терең ишенем, ушул жакын арада ушул долбоорлор баары ишке ашып, министрлик дагы, өкмөтүбүз дагы тынбай эртеден кечке чынында бизге да аябай көп чалуулар болот. Ушул чалуу суроосунан эле билесиң да, жумуш кайсы кетип, жумуш жүрүп атабы, жумуш жүрбөй атабы. Жана өзүбүз да тынбай атабыз чынында, бизнесмендер да тынбай атат, дыйкандар да тынбай атат. Андыктан ойлойм, жакшы жыйынтык болуш керек. Сизге ыраазычылык убакытта бизге маек курууга макулдук бергениңиз үчүн, ардактуу угармандар. Бүгүн биз Спутник Кыргызстан радиосунун ачык кеп программасында Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында айыл чарба продукциялар канчалык деңгээлде атаандаштык бере алат деген суроонун тегерегинде кеп калдык. Ал үчүн студиябызда Бай Дыйкан айыл чарбасын колдоо борборунун башкы директору Эрлис Такунбеков болду. Ал эми уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы уулу алып бардым. Угушуңарча сак саламатта болуңуздар.